Allahi ve barakatuh. Urmattуу mekендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалам туткан орозолорубузду, окуган таравихтерибизди Алла Таалам кабыл кылсын. Аллахым тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазган болсун. Туугандар, Рамазан айы оңолуунун айы. Рамазан айы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнүн айы. Жараткан Алла Тааланын райымы чачыраган, хидаяттын эшиктери ачылган, бейиштин эшиктери ачылган куттуу касиеттүү ай. Рамазан айда бардык жакшылык, ийгиликке жете турган ай. Аалымдар айтышат, кайсы бир жакшы ишти баштагың келсе, Рамазан айда башла. Куран окуганды баштагың келип атат, зикир кылганды, адалдан ырыскы тапканды, мүнөзүңдү оңдогонду, жана башка канча жакшы иштердин ниетиң бар. Ошолордун бардыгын Рамазан айда бисмилла деп баштап кал. Рамазан айдын касиети менен Кудай кааласа Алла Таала ишин оңуна чыгарат экен. Рамазан ай айлардын султаны, айлардын падышасы, жараткан Алланын өзгөчө айы. Рамазан деген сөз рамида, ярмаду деген сөздөн чыгат дагы. Бир нерсени күйгүзүп, күл кылып жок кылганды ушуну айтып коет Рамазан. Бул дегени адам баласынын күнөөлөрүн кечирип, таптакыр жокко чыгарып берет экен. Ушунун аты Рамазан деп айтат. Касиеттүү китептер Рамазан айда түшкөн. Улуу жеңиштер Рамазан айда болгон. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Мекке жеңүүсү Рамазан айда болгон. Бул дегени Алла Тааламдын өзгөчө жардамы ыймандууларга жүздөнүп турган учур экен. Ошончо Рамазан айдагы жете турган даражага башка айда жете албайт. Рамазан айдагы нафилдер фарызга жара тең болуп, фарыздар 70 фарызга тең болот. Ошончо туугандар, Курандын айында келиңиздер Куран окуганга баарыбыз аракет кылайлы. Баарыбыз намазыбызды бекемдеп алайлы. Алла Таала мынакей 20 рекет ашыкчасы менен бизге берип атат. 40 сажда болуп атат. Эмне үчүн? Намазга бизди бекемдеш үчүн. Бизде таквалыкты пайда кылыш үчүн сөкпө, алдаба, ушактаба, урушпа, мынакей пайгамбарыбыз кыйкырба, өкүрбө, бакырба, жаңжалдашпа, жакалашпа деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваяттарда хидаят берип атат. Сабырдуулуктун айы экен, сабырдуулукка бериле турган белек бейиш. Рамазан ай тарбия кылат адамдын. Кайраттуулукка тарбия кылат, сабырдуулукка тарбия кылат, кичпейилдикке тарбия кылат, чыдамкайлыкка тарбия кылат. Рамазан ай Куранга тарбия кылат, намазга, тааратка тарбия кылат. Жаман сөздөрдү токтогонго, жаман иштерден токтогонго тарбия кылат. Ошон үчүн Рамазан ай күндүзү күн сайын жар салат. Жамандыкты издеген адам, жамандыкты кубалаган адам, токтот де. Ушакчылар ушагыңарды токтоткула. Фитнакорлар фитнаңарды токтоткула. Залымдар зулумдуңарды токтоткула. Көрө албагандар көрө албастыгыңарды токтоткула. Текеберлиңе токтоткула. Жаман жүргөн, жаман сүйлөгөн, жамандык каалаган, токтот жамандыгыңды дейт. Жар салат экен. Алла Таала атайын бир жарчыны дайындап койгон. Эмне деген керемет. 70 000 периште сизге дуа кылып атат. 70 эмес, 70 000 периште. Таң аткандан күн батка чейин үзгүлтүксүз дуа кылат. Сиз дуа кыласызбы, кылбайсызбы билбейбиз, бирок сизге дуа кылат, карачы. Эми биз дуа кыла турган болсо, канча деген Алла Таалага дуабыз жетет. Алла Таалам канча ыраазы, канча сүйүнөт. Туугандар, дуа тамаша амал эмес. Дуа менен Алла субхана ва таала ааламдагы өтө чоң иштерди. Муса пайгамбардын бир дуасы менен 1.600.000 тегерегиндеги Фираудун аскери жок болгон. Бир дуа менен.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның bir дуасы менен манжаларынан су шыққан, манжаларынан соққан. Дуа жөнөкөй емес. Дуаға пайғамбарымыз айтты: "Ад-дуа хуал ибада." Дуа бұл ибадат. Біздің динімізде дуа қылу ибадат. Ибадаттың соңы жазылады. Дуа жөнөкөй нәрсе емес. Жөнө тілек қойдық, сұрап қойдық. Жоқ, бұл ибадат бұл. Мухул ибада. Жөнөкөй ибадат емес, ибадаттың қаймағы, маңызы, чучугу. Ошон үчүн алымдар айтат: дуа менен жеткен даражаға ибадат менен жете албайсың. Дуаға ачын, кимге дуанын эшигин Алла ачса, Алла субхана ва тааля алдында чыныгы бадыша ошол. Ошон үчүн дуанын эшигин ачтырайлы, Алладан сурайлы. Үмүтсүз болбойлу. Дуа, бүгүн дуа кылдыңыз, эртең эле эмес. Тугандар, бул дуанын берекесин, пайдасын өлгөнгө чейин көрөсүз. Кабырда көрөсүз, макшарда көрөсүз, пилсиротто көрөсүз, ахиретте көрөсүз, түбөлүктүү бейиште көрөсүз. Дуа мынандай таасирлүү амал. Жараткан Алла Таала өзү буйрук берген, пенделерге айткан: "Уд'уни астажиб лакум." Силер менен дуа кылгыла, менен сурагыла, мен сөзсүз кабыл кылам деп убада берген. Буйрук берип атат. Дуа кылгыла деп убада берип атат, кабыл кылам деп. Алымдар айтат: "Bundan өткөн Алланын сыйлыгы жок. Буйрук берип атат өзү, о дуа кылгыла деп. Эми убада берип атат өзү, кабыл кылам деп. Ушудан өткөн сыйлык барбы? Ушудан өткөн бакыт барбы?" Дуасында, Рамазан айда дуада шектенген адам бактысыз адам. Карап коюңуз, билип коюңуз туган. Дүйнөдө канчалык турсаңыз, ошого жараша дуа кылыңыз. Ахиретте канча турсаңыз, ошого жараша дуа кылыңыз. Дүйнөдө канча турабыз? 60-70 жыл. Ахиретте канча турабыз? Пайгамбардын өткөнү эле 1400 жыл. 400 канча уже? 40, так, 6, 35 жылы, 1435 жыл болуп кетти. Качандан бери уже сахабалар аякта. Адам атадан бери качан. Ошон үчүн туугандар, дуада бешөөнүн бирөөсү сөз болот. Сураганыңызды Алла Таалам берет. Сураганыңызды кечиктирип берет. Мүмкүн 1 жылдан кийин берет. Мүмкүн 1 айдан кийин берет. Мүмкүн 10 жыл. Субханаллах, Муса пайгамбардын дуасын 40 жылдан кийин берген. Якуб пайгамбардын дуасын 40 жылдан кийин деп айтты. Тугандар, көрүп, дуадан бирок шектенген жок. Дуанын кабыл болуусунда 100%. Бирок качан ишке ашат? Маселе ошол. Жараткан Алла Таала өзү данышман, данышмандыгы менен сиздин абалыңызды жакшы билет. Менин абалымды жакшы билет. Ошого жараша Алла субхана ва тааля дуаны ишке ашырат. Ошон үчүн кээде сураганыңызды Алла Таалам дароо берет, кээде кечиктирип берет. Кандайдыр пайданын данышмандылыктын негизинде. Үчүнчүсү, сураганыңызды Алла Таалам бербей эле, бирок ошонун ордуна башыңызга келе жаткан бир балени кетирет. Башыңызга келе жаткан 1 айдан кийин боло турган, 1 жумадан кийин боло турган, түндөсү же күндүзү же сапарда келе турган бир чоң балеби же 1 жылдан кийин боло турган, ошону алсалат Алла Таала. Ушу дуанын берекесине. Кээде Алла субханаху ва тааладан сурайсыз, сураганыңыздан жакшы нерсени берип коет. Биздин акылыбыз, илимибиз өтө кичинекей. Түшүнүгүбүз өтө чектелген. Алла субханаху ва таала, Аллаху акбар, илими, данышмандыгы, боорукерлиги, чеги жок го, аягы жок. Ошо Алла субханаху ва таала бизге кайсы нерсе керек? Мүмкүн биз кичине нерсени сурап койдук. Мүмкүн биз утурумдук нерсени сурап койдук. Алла бизге чоң нерсени, керектүү нерсени, түбөлүктүү нерсени берип койду. Şu төртөөнүн бирөөсү болбосо, алымдар айтат, Алла Таалам ахиретке буну сактап коет. Дуа кылдыңыз, текке кеткен жок ал. Текке кеткен жок. Алла Таала ахиретте ар бир дуаңызга жооп берет. Алла субханаху ва таала тияка коюп коет экен. Пендем кел. Бу дүйнөдө ошо сен дуа кылдың эле. Ошо ишке ашкан жок, ахиретке сактап койгонумду берейин деп ар бир дуага белектерин бере баштаганда Алла Таала пенде аттин кылат экен. Армандайт экен. Я Алла, бир дагы дуам бу дүйнөдө кабыл болбой, бардыгынын сыйлыгы, белеги ушул ахиретте берилсе мага жакшы болмок экен дейт экен. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айткан: "Уд'уллах ва антум муqinun бил ижаба." Пайгамбардын хадиси.
Дуа кылгыла Алла Таалага, бекем ишенип туруп дуа кылгыла. Якын менен дуа кылгыла. Шектенбей дуа кылгыла. Экиленбей дуа кылгыла. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өзү кабыл кылат. Дуанын берекесин караңыз. Башка түшкөн балени дагы, түшө элек балени дагы кетире турган касиети бар. Дуа бүгүнкү күндүгүн дагы, эртеңки күндүгү дагы, түбөлүктүү ахиреттин да проблемасын чече турган касиети бар. Ошон үчүн дуада пайгамбарыбыз айткан, дуаны Алла Таалам кабыл кыла берет, шаштырганга чейин. Шаштыргандын мааниси эмне деле? Дуа кылып атам, кабыл болбой атат го деп ушинтип айтканга чейин кабыл боло берет дуаңыз. Эгерде Кудай сактасын, дуа кылып атам, бирок кабыл болбой атат го десеңиз, анда ошодон кийин дуанын эшиги жабылат. Ошон үчүн иншалла шайтандын иши шекке алып келүү. Шайтандын иши үмүтсүздүккө алып келүү. Динибизде үмүтсүздүк жок, биздин динибиз якын, биздин динибиз шексиздик. Шек жок турганда. Жараткан Алла Субханаху ва Таала кабыл кылсын. Бүгүн мынакей акыркы 6 параны иншалла карекебизге Кудайым күч кубат берсин, баарыбызга ихлас берсин. Биз бирөөнүн көрсүн үчүн, бирөө мактасын үчүн, бирөөгө жакшы көрүнүш үчүн намаз окубайбыз, дуа кылбайбыз. Баарыбыз орозо тутабыз, жакшы иштерди кылабыз. Аллахым ыраазы болсун деп, Аллага жагайын деп, Алла жактырсын деп, Алла Таалам пендем мына меники десин. Жараткан Алла Субханаху ва Таала мен үчүн ибадат кылып атат десин. Ошон үчүн иншалла баарыбызга Алла Таалам ихлас берсин, жакшы ибадат кылып, жакшы дуа кылганга Алла Субханаху ва Таала жардам берсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum ва рахматуллахи ва баракату. Саптарды тегиз алайлы.